Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Кайрадан химия предметин окуп үйрөнүүнү улантабыз. Бүгүнкү өтүлө турган сабактын темасы фенол, фенолдун касиеттери, колдонулушу. Өткөн сабакта силер менен кычкылтектүү органикалык бирикмелердин негизги класстарынын бири болгон спирттер, спирттердин физикалык жана химиялык касиеттери, ошондой эле көп атомдуу спирттер, көп атомдуу спирттердин касиеттери жана колдонулушу боюнча кеңири маалымат алгансыңар. Бүгүн мына ушул кычкылтектүү органикалык бирикмелердин дагы бир түрү спирттердин классына кирген фенолдор боюнча маалымат аласыңар. Фенолдор дагы спирттер сыяктуу курамында углеводороддук радикалдан жана гидроксил тобунан турган зат. Спирттер эки бөлүктөн радикалдардан жана гидроксил тобунан турат деп айтканбыз. Фенолдун курамындагы радикал бул фенил радикалы. Фенил радикалы углеводороддук бир валенттүү радикал. Мына ушул фенил радикалынын структуралык түзүлүшү мындай түзүлүшкө ээ болот. Фенил радикалына эгерде гидроксил группасын кошуп жазса, анда фенол деген зат пайда болот. Фенил радикалына спирттердин аталышында ол мүчөсү улангандыктан фенол деген ат менен аталат. Фенолду башкача карбол кислотасы деп дагы атаса болот. Ошондой эле гидрокси бензол деп дагы аталат. Фенолдун молекуласынын шарөзөк модели төмөнкүдөй түзүлүштө. Ак, кара жана кызыл шарлар менен көмүртектин, суутектин жана кычкылтектин атомдору белгиленген. Ортосунда бензолдук ядро үзүк сызыктар менен көрсөтүлгөн. Фенолдун молдук массасы 94,11 грамм мольго барабар. Фенол түссүз ак кристалдык зат. Эрүү температурасы 43 градус Цельсия, кайноо температурасы 182 градус Цельсия. Мүнөздүү жыты бар, сууда начар эрийт. Фенол уулуу, терини күйгүзүп жиберет. Абада кычкылданганда бир аз кызгылт түстү берет. Мына ушул фенолдун физикалык касиети боюнча тажрыйбага көңүл бурсаңар. Фенолду пробиркага 5-6 кристаллын салып алабыз. Фенолду пробиркага салып, ага сууну куябыз. Фенол сууда начар эрийт. 100 грамм сууда 6 грамм фенол эрийт. Фенолду суу менен аралаштырып, пробирканы аралаштырганда дагы фенол сууда начар эрийт экен. Пробирканын төмөн жагында кристаллдар калды. Фенолдун классификациясы. Фенол бир атомдуу чектүү спирттер сыяктуу эле бир атомдуу фенолдор болуп бөлүнөт. Бир атомдуу фенол AROH жалпы формуласы. AR деген бул арил дегенди түшүндүрөт. Бул ароматтык углеводороддордун бир валенттүү радикалы арил радикалы болуп саналат. Мына ушул арил радикалы менен гидроксил тобу кошулган учурда фенол пайда болот. Мына бензолдук шакекче жана гидроксил тобу. Бул заттын аты аренол деп атайбыз. Эгерде бир гидроксил тобу болсо, анда бир атомдуу фенол аты аренол. Ошондой эле эки атомдуу фенолдор бар. Мында бензолдук шакекчеге эки гидроксил топ болгондуктан бул заттын аты арендиол деп аталат. Ошондой эле 3 атомдуу фенолдор бар. Мында бензолдук шакекчеде 3 гидроксил тобу жайланышкан. Мындай заттарды арен триол деп дагы атайбыз. Ошондой эле фенолдун дагы бир түрү, эгерде бензолдук шакекчедеги бир атом суутектин ордуна метил радикалы орун алмашса, анда мындай заттарды кризолдор же болбосо метил фенолдор деп атайбыз. Структуралык формуласын жазсак, анда бензолдук шакекчедеги бир суутектин атому менен гидроксил тобу жана метил радикалы орун алмашкан. Бул гидроксил тобу менен метил радикалынын жайланышуусу орто абалында болгондуктан бул заттын атын биз орто кризол деп атайбыз. Же болбосо орто гидрокси толуол деп дагы атайбыз. Анткени метил радикалы бар бензолдун курамындагы бир суутектин атому метил радикалы менен орун алмашкан затты биз толуол деп атаганбыз. Ошондуктан бул заттын аты орто гидрокси толуол деп аталат. Ошондой эле метил радикалы менен гидроксил группасынын жайланышы мета абалында, ошондуктан бул заттын аты метакризол деп аталат.
башкача мета гидрокси толуол деп атап коет экенбиз. Гидроксил тобу менен метил радикалы пара абалында жайланышса, анда бул заттын аты паракризол деп атайбыз, же болбосо пара гидрокси толуол деп дагы аталат. Ошондой эле фенолдун молекуласында суутектин атому 2 гидроксил группасы менен орун алмашкан учурда дигидроксибензолдор пайда болот экен. Дигидроксибензолдордун формуласын жазсак, анда гидроксил топтору орто абалында жайланышкан. Бул затты биз пирокатехин деп атайбыз, же болбосо 1,2 дигидроксибензол деп атайт экенбиз. Гидроксил группасы мета абалында жайланышса, анда резарцин деп атайбыз бул затты, же болбосо 1,3 дигидроксибензол деп дагы аталат. Гидроксил группалары пара абалында жайланышса, анда гидрохинон деп аталат дагы. Бул заттын аты 1,4 дигидроксибензол деп аталат экен. Фенолдун химиялык касиети. Фенолдун химиялык касиетин түшүндүрүү үчүн фенолдун молекуласындагы фенолдун электрондук түзүлүшүн карап көрөлү. Бензолдук шакекчеге гидроксил группасы жайланышкан кычкылтектин атому жана суутектин атому. Көмүртектин атому суутектин жана кычкылтектин атомун салыштырганда, анда электрондор кычкылтекти көздөй тартылган болот эле. Бирок кычкылтектин электрондорун фенил радикалы өзүн көздөй тартат дагы. Натыйжада суутектин атому оң заряддалып, ал эми бөлүкчөдө тартылган электрондордун тыгыздыгынын эсебинен бензолдук шакекчеде орто жана пара абалындагы атомдор терс заряддалат дагы, химиялык реакцияга кирүү жөндөмдүүлүгүн жогорулатат. Демек, фенол химиялык реакцияга кирген учурда орто абалында жана пара абалында химиялык реакцияга кирет. Фенол диссоциацияланганда кычкылтек бул жерде терс заряддалып калат дагы, натыйжада фенолят иону пайда болот, терс заряддалган, жана оң заряддалган суутекке диссоциацияланат. Ошондуктан суутектин оң заряддалган ионуна диссоциациялангандыктан фенол кислоталык касиетти берет деп айтабыз. Бирок өтө начар кислоталык касиетти берет. Мына ошол кислоталар сыяктуу металлдар жана металлдардын гидроксидтери менен реакцияга кирет жана феноляттарды пайда кылат экен. Анда эмесе мына ушул натрийдин гидроксиди жана натрий менен аракеттенишүү реакциясынын теңдемесин жазып көрөлү. Шелочтор менен аракеттениши. Фенол натрийдин гидроксиди менен кошулган учурда фенолдун курамындагы суутектин атому менен натрийдин гидроксидинин курамындагы гидроксил тобу кошулат дагы, натыйжада натрийдин феноляты жана суу пайда болот. Ошондой эле металлдар менен активдүү металлдар менен аракеттенишет. Эгерде калий менен аракеттенишсе, анда фенолдун молекуласындагы суутектин атому менен металл аракеттенишип, орун алмашып, калийдин феноляты пайда болот жана суутекти бөлүп чыгарат экен. Анда эмесе мына ушул фенолдун металлдар менен аракеттениши боюнча тажрыйбага көңүл бурсаңар. Фенол жана металл түрүндөгү натрий берилген. Пробиркага фенолдун 5-6 кристаллын салып алабыз. Жана фенолдун кристаллдарын газ горелкасы аркылуу ысытып, эритип, андан кийин металл түрүндөгү натрийдин кесекчесин салабыз. Натрийдин кесекчесин салганда абдан активдүү реакцияга кире баштайт дагы, суутекти бөлүп чыгарат. Суутекти бөлүп чыгаргандыгын биз күйгүзүп көрөбүз. Демек, күйгүзгөндө үн чыгарып күйгөн газ бул суутек болуп эсептелинет. Пайда болгон зат натрийдин феноляты. Демек, натрийдин гидроксиди менен аракеттенишин көрүш үчүн пробиркага дагы фенолду алып, анын суудагы эритмесин даярдап алабыз. Фенол сууда начар эрийт. Ошондуктан фенол менен натрийдин гидроксидин аралаштырганда фенол менен натрийдин гидроксидинин эмульсиясы пайда болот. Пайда болгон натрийдин фенолятына күкүрт кислотасын кошобуз. Бул учурда пайда болгон натрийдин фенолятынын үстүнкү бетиндеги тамчылары эрип, эритме пайда болот, толук бойдон эрийт. Пайда болгон затка күкүрт кислотасын кошуп, күкүрт кислотасын кошкондо кайрадан үстүнкү бетинде фенолдун тамчылары пайда болуп калат.
Фенол абдан начар кислоталык касиетке ээ болот. Натрийдин фенолатына өтө начар кислота таасир эткенде кайрадан фенол пайда болот. Көмүр кислотасы кислоталардын ичинен эң начар кислота. Мына ушул көмүр кислотасынын таасири астында эле натрийдин фенолатынан кайра фенол алынат. Анда теңдемесин жазып көрөлү. Кислотанын таасири астында фенолаттар ажырайт. Натрийдин феноляты ага мына суу жана көмүртектин 4 оксиди. Бул көмүр кислотасы. Көмүр кислотасы начар кислота болгондуктан ажырайт. Сууга жана көмүртектин 4 оксидине фенол пайда болот. Жана ошондой эле натрийдин гидрокарбонаты пайда болот экен. Ошондой эле фенолдун дагы бир касиети жөнөкөй эфирлерди пайда кылат. Эгерде натрийдин фенолатына галоген алкандарды кошсо, анда этил фенил эфири пайда болот жана натрийдин бромиди пайда болот экен. Демек, фенол кислоталар сыяктуу металлдар менен жана металлдардын гидроксидтери менен реакцияга кирет. Металлдардын гидроксидтери менен реакцияга кириши бул бир атомдуу чектүү спирттерден айырмасы болуп саналат. Ошондой эле фенол орун алмашуу реакциясына кирет. Орун алмашуу реакциясына бул галогендешүү реакциясын алсак болот. Галогендер менен реакцияга кирет. Галогендер менен реакцияга киргенде мына фенол 2 молекула салынат. Хлор менен реакцияга кирген учурда фенолдун курамындагы бир суутек менен хлор орун алмашат дагы. Натыйжада хлордуу суутек бөлүнүп чыгат. Ошондой эле пайда болот орто хлорфенол жана пара хлорфенолдун аралашмасы алынат. Бул пара хлорфенол. Демек, фенол галогендер менен реакцияга киргенде орто хлорфенол жана пара хлорфенолдун аралашмасы алынат экен. Ал эми бром менен реакцияга кирүүсү бул кадимки температурада катализатордун катышуусу жок эле бром менен реакцияга кирет. Эгерде бромдон 3 молекула алынса, анда бромдун суудагы эритмесин кошсо, мында суутек менен бром орун алмашат дагы. Натыйжада 2, 4, 6 көмүртекте бром кошулуп 2, 4, 6 трибром фенол пайда болот жана бромдуу суутек пайда болот экен. Бул орун алмашуу реакциясы. Же болбосо фенолдун бромдоо реакциясы ушул бромго сапаттык реакция болуп саналат. Анда эмесе мына ушул бромдоо реакциясы боюнча тажрыйбага көңүл бурсаңар. Фенолду пробиркага салып алабыз. Фенолду пробиркага салып, анын суу эритмесин даярдайбыз. Сууда фенол начар эрийт. 100 грамм сууда 6 грамм фенол эрийт. Аралаштырып, толук бойдон фенолдун эришин камсыз кылуу үчүн бир аз фенол салынган пробирканы ысытабыз. Isытып, фенолдун толук бойдон эритебиз. Эритилген фенолдун суудагы эритмесине сары түстөгү бром суусун куябыз. Бром суусун куйганда чөкмө чөгөт. Демек, бул фенолдун ионуна бромдун иону реакция болуп саналат. Бул фенолдорго сапаттык реакция болуп эсептелет. Ошондой эле фенолдорду темирдин хлориди менен дагы таанып билсек болот. Темирдин 3 валенттүү иону фенолдун ионуна реакция. Башкача айтканда, темирдин 3 валенттүү иону менен фенолдун ионун аныктап алууга болот. Ошондуктан фенолго темирдин хлоридин кошкон учурда фенол жана темирдин хлоридинин өңү сары түстө. Темирдин хлоридин кошкон учурда темирдин 3 валенттүү дихлорфенолат алынат, ал сыя көк түстө. Анда эмесе мына ушул фенолго сапаттык реакция болгон темирдин хлориди менен аракеттенишүү реакциясы боюнча тажрыйбага көңүл бурсаңар. Фенолду пробиркага салып алабыз кристаллдарын, анын суудагы эритмесин даярдайбыз. Суудагы эритмесинде толук бойдон фенол эриш үчүн аны аралаштырып, бир аз ысытабыз. Isıтканда фенол сууда толук бойдон эрийт.
Эриген фенолдун суудагы эритмесине темирдин хлоридинин эритмесин куябыз. Темирдин хлоридинин эритмеси сары түстө. Куйганда сыя көк түстөгү эритмени берет. Бул дагы темирдин 3 валенттүү иону фенолдун ионуна реактив болуп саналат. Мына балдар, силер көрдүңөр. Демек, фенолду таанып билиш үчүн бромдун иону менен таанып билебиз. Жана ошондой эле темирдин 3 валенттүү иону менен фенолду таанып билүүгө болот экен. Башкача айтканда, бул иондор фенолдун ионуна реактив болуп эсептелинет. Анда эмесе фенолдун кийинки касиети орун алмашуу реакциясынын көңүл бурсаңар. Орун алмашуу реакциясына нитрлөө реакциясын алсак болот. Фенолго концентрацияланган азот кислотасын кошкондо, анда азот кислотасын биз HONO2 деп жазып алабыз. Анткени суутектин атомдору менен нитро группа орун алмашат. Мына азот кислотасы формуласы NO3, аны биз HONO2 деп жазып алдык. NO2 бул нитро группа. Мына ушул нитро группа менен орун алмашат дагы. Натыйжада 2, 4, 6, 3 нитрофенол жана суу бөлүнүп чыгат экен. Ошондой эле күкүрт кислотасы менен аракеттенишет. Бул күкүрт кислотасы менен аракеттенишүү реакциясын сульфирлөө реакциясы деп аталат. Сульфирлөө реакциясында дагы концентрацияланган күкүрт кислотасы, аны биз HOSO3H деп жазып алабыз. SO3H бул сульфо топ деп аталат. Биринчи бул да орто жана пара абалындагы аралашма алынат. Кадимки комнаталык температурада орто фенол сульфокислота алынат. Эгерде температураны 100 градуска жогорулатсак, анда парафенол сульфокислота алынат экен. Демек, концентрацияланган күкүрт кислотасы менен аракеттенишкенде орто жана пара абалындагы сульфокислоталардын аралашмасы алынат. Ошондой эле суу пайда болот. Фенол көбүнчө өнөр жайларда жана лабораторияда өндүрүлүп алынат. Фенолдун өнөр жайда алынышы таш көмүр чайырынан өндүрүлүп алынат. Таш көмүр чайырынын курамында фенол болот. Көбүнчө таш көмүр чайырынын курамындагы фенолду алып, аны натрийдин гидроксидин шылычторду кошуп тазалоо менен натрийдин фенолаты алынат. Алынган натрийдин фенолатына күкүрт кислотасын кошуу менен таза түрүндөгү фенол өндүрүлүп алынат. Мына фенол өндүрүлүп алынат жана натрийдин гидросульфаты пайда болот. Бул өнөр жайда алынышы. Бирок дайым эле өнөр жайда таш көмүр чайырынан алынган фенолдор камсыз кыла албайт. Ошондуктан синтез жолу менен дагы фенол өндүрүлүп алынат. Анда эмесе балдар, фенолдун колдонулушуна көңүл бурсаңар. Фенолдун касиетине жараша колдонуш тармактары абдан кеңири. Фенол эң биринчи боекторду алууда колдонулат. Көбүнчө сары боекторду жана кызыл боекторду алууда колдонулат. Медицинада дарыларды даярдоодо, аспирин дарысын даярдоодо кеңири колдонулат. Ошондой эле фенолдон жарылгыч заттар алынат. Демек, мына ушул касиеттерине байланыштуу фенол абдан кеңири колдонулат экен. Мына балдар, бүгүнкү сабакта силер менен фенолдун жалпы мүнөздөмөсүнө токтолдук. Ошондой эле фенолдун молекуласынын түзүлүшү, фенолдун физикалык, химиялык касиетине токтолдук. Химиялык касиетине металлдар менен аракеттениши, галоген суутек менен аракеттениши, кислоталар менен аракеттениши жана фенолдун алынышы жана колдонулушу боюнча маалымат алдыңар. Мына ушуну менен бүгүнкү сабакты аяктайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болгула.